Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бір кызыктуу тасмалардан бірін кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Америка континентинде башталып, биз Джордж жана анын баласы атты үйрөтүп минип жаткандарын көрөбүз. Аялы Маргарет болсо үйдө келини менен тиричилигин кылып, небересин эркелетип ушул ээн таладагы үйдө бардыгы бирге бактылуу өмүр сүрүп жатышкан. Бирок күндөрдүн биринде эле бир жаман иш болуп, небересин көтөрүп жүргөн Маргарет терезеден карап аттын келгенин көрөт. Атты болсо баласы минип алып бир жака кеткен болчу. Маргарет дароо эле күйөөсүнө кыйкырып сыртка чуркап чыгып, короодо иш кылып жүргөн Джордж болсо атты кармайт да дароо эле минип алып чаап жөнөйт. Ал бир канча жерлерди кыдырып издеп, акыр аягында баласын да издеп таап, өкүнүчтүүсү баласы аттан кулаганбы же эмне болгону белгисиз айтор. Дарыянын жээгиндеги таштардын арасында жатып калган болот. Джордж дароо эле жетип келип текшерип, бирок бардыгы кеч болуп калганын түшүнөт. Ошентип арадан 1-2 жыл убакыт өтүп, келини жана небереси менен эле калган Джордж менен Маргарет келинди өз каалоосуна коюп, кайрадан аны турмушка узатышат. Үйлөнүү үлпөт салтанаты болгондон кийин Маргарет бир аз чоңоюп калган небересин кучактап, "Мен сага бат-баттан келип турам" деп айтып коштошуп, күйөөсү экөө шаарчадан кетип кайрадан ээн таладагы үйүнө барышат. Баягыдай баласы, келини жана небереси жок калган Маргарет үйдө күйөөсү менен эле калып, баягыдай шаңдуу шаттыкты да жоготуп алышат. Джордж эшикти ар кандай тиричилик иштер менен алек болуп, Маргарет болсо небересин тез эле сагынып кетет да, шаарчага барып аны көрүп келүү үчүн кичинекей таттуу нанын жасап алып шаарга жөнөп кетет. Ал качан гана Дони Вибойдун үйүнө жеткени калганда, Дони аялын жана баласын ээрчитип алып көчөдө сейилдеп жүрүшкөн болот. Кызыктын баары ушул жерде башталып, Маргарет унаасын токтотуп карап калса, Дони өгөй баласына жаман мамиле кылып, керек болсо аялын дагы чаап жибергенин Маргарет өз көздөрү менен көрөт. Анда Маргарет бул жолу алардын үйүнө барууга батын албай кайра артка кайтып кетип калып, үйдөн да түйшөлүп ар нерсени ойлонуп, бирок күйөөсүнө айтпай коет. Эртеси кайра эле таттуу нанын жасап алып шаарчага жөнөп, бирок Донинин үйүнө келгенде алар бул жерден көчүп кеткендигин билет. Маалыматтар боюнча негизи Донинин ата-энеси жана бир туугандары өтө эле алыскы шаарчада. Ушундай көрүнүштөн кийин Маргареттин жүрөгү такыр эле тынчыла албай калды. Джордж дагы өз иштерин бүтүрүп үйгө кайтып келсе, Маргарет унаасына бир канча жүктөрдүн баарын салып дайындап койгон болот. Үйгө кирген Джордж Маргареттен "Дагы эмнени баштадың? Эми кайда кеткени жатасың?" деп сурап, Маргарет болсо күйөөсүнө чай үстүндө болгон иштин жайын айтып берет. Ал Джорджко Дони ага жакшы күйөө болуп бере албайт, неберебизди дагы өз баласындай көрө албайт деп айтып, эгерде келинибиз макул болсо биз аны алып келе беребиз, болбосо жок дегенде неберебизди алып келишибиз керек деп айтат. Муну уккан Джордж албетте Маргаретти алыскы жолго жалгыз жөнөткүсү келбей, экөө бирге жолго чыгышып, мындайча айтканда кудаларына жөнөшөт. Бир канча жол жүрүп отурушуп, кийинки шаарчага жетишип, бир адамдан Вибойлордун үй бүлөсү жөнүндө угуп калышат. Көрсө түндүктө Донини өтө таанышпаса дагы, анын үй бүлөсү болгон Вибойлорду көпчүлүктөрү таанышат экен. Джордж унаага отуруп жатып, орундуктун алдындагы тапанчаны көрүп калат. Дароо эле аны бул жака Маргарет салып койгонун түшүнүп, "Бул эмне кылганың?" деп сурап, Маргарет болсо эмнеси болсо дагы коопсуздук үчүн деп салып койгонун айтат. Кандай болгон күндө дагы Дони Вибойдун алар менен коштошпостон дагы тезинен эле көчүп кетип калгандыгы таң калыштуу болду. Ал күнү кечинде үй бүлө шаардык шерифтин таап берген бөлмөсүндө түнөп калышып, Джордж картадан карап Вибойлордун кайсы шаарчада экендигин да аныктайт. Эртеси эрте менен кайра жолго чыгып кетишип, бир топ жол жүргөндөн кийин бир жерден токтошуп, жаратылыштын кооздугуна суктанып, унаадан алыстап сейилдеп да келишет. Маргарет менен Джорджтун жалгыз гана баласы болуп, эми жалгыз баласынан да небересинен да ажырап калышканы менен, экөө ушунча жылдан бери бири-бирин колдоп, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине болгон сүйүүлөрү бекем экендигин түшүнөбүз. Алар кайрадан унаанын жанына кайтып келишкенде, унаанын жанынан бир атчан адамды көрүшөт. Джордж анын атын токтотуп кармап калганда, ал адам эч кандай жаман ою жок экендигин айтып, "Мен эч нерсе уурдайын деген жерим жок, өзүмдө деле акча бар" деп коет. Көрсө ал баланын аты Драксфул болуп, ушул ээн таладагы өтө алыс эмес жерде кичинекей үй салып жашоосун өткөрөт экен. Анан да ал байыркы индеецтердин тукумунан болгондуктан, шаардагы мектепте бир топ кыйын жагдайларга кабылганбы айтор. Ушул ээн талаада эркин жашап жүргөнүн жагарын айтат. Көрсө анын кээ бир туугандары шаарда жашап, Драксфул болсо шаарга ар кандай жаныбарлардын терилерин алып барып сатат. Ошентип ал күнү кечинде үй бүлө Драксфул менен жакшы тааныш болуп, от жагып алып ар нерселерди сүйлөшүп ошол жерде түнөп калышат. Эртеси эрте менен шаарчага кирип келишери менен эле Вибойлордун үй бүлөсүн табышып, Вибойлордун үй бүлөсүнүн кайсы мүчөсү белгисиз айтор. Маргарет менен Джорджту бир кызыктай эле тосуп алат. Маргарет ага "Биз өз неберебизди көрүүгө келдик" деп айтканда, ал адам макул болуп, "Мен силерди Донинин үйүнө алып барам. Менин артыман ээрчигиле" деп шаардан чыгып кайра эле бир топ жолдорду баса баштайт. Алар шаардын аркы четиндеги үйгө кечке маал келишип, үйгө кирип келишкенде аларды Донинин апасы тосуп алат. Ал Джордж менен Маргаретти дасторконго
чакырганы менен өзү ар кандай нерселерди сүйлөп, Дони аялы жана баласы азыр үйдө жок экендигин айтат. Булар канчалык меймандос сыйчылуу болушпасын, бирок кыргыздарга такыр эле жетпейт экен. Анткени Донинин апасы келген меймандарга бир катар орой нерселерди айтат. Аңгыча болбой ал аялдын башка балдары да келип калышып, дасторконго отуруп тамактанып жатышканда бир кезде Дони дагы аялы менен келет. Небересин көргөн Маргарет дароо эле аны барып кучактап, бирок тажал аял 1-2 мүнөттөн соң эле небересин жогору алып чыккыла деп катуу буйрук берет. Келини бир аздан соң баласын алып жогору чыгып кетип, тажал аял болсо меймандарга карап, биздин үйдүн эрежеси боюнча кичинекей бала өз убактысынан кечикпей укташы керек деп коет. Анда мындай ишке Маргарет өтө нааразы болуп, Жорж дагы аларга карап, биз өтө алыскы аймактан бул жака атайын неберебизди көрүү үчүн келгенбиз. Анын үстүнө Дони бизге айтпай эле көчүп кетип калыптыр. Жок дегенде биз менен коштошуп койсо деле болмок деп айтып, бирок тажал аял менин балам силер менен коштошобу же коштошпойбу өзү билет деп айткандыктан, Дони булардын жакшылыктуу адамдар эмес экенин түшүнүп, дароо эле аялын алып сыртка чыгат. Тез эле унаа менен артка кайрылып, шаарды көздөй кетип калышты. Шаардагы мейманканалардын бирине түнөп калышып, кечээ чай үстүндө келиндин шаардагы бир дүкөндө иштей тургандыгын да билип калышкан. Ошондуктан эртеси келиндин өзү менен жолугуп, анын оюн билмекчи болушуп, дүкөнгө келип келинди таап, аны менен сүйлөшө башташса, келини аларга түшкү тыныгууда гана бош орун айтат. Анда Жорж менен Маргарет жакынкы тамактануучу жайда аны күтүп калышып, түшкү тыныгууда келген келини менен сүйлөшө башташат. Маргарет ага, Дони небереме кандай мамиле кылып жатканын көрдүм. Анан да сени уруп жибергенин өз көзүм менен көргөм. Деги жашооң кандай болуп жатат? Эгер кааласаң биз сени балаң менен кошуп кайрадан алып кетели. Болбосо бизге неберебиз Джиммини кайтарып бер. Биз аны өз балабыздай кылып окутуп, чокутуп багып алабыз деп башташса, келини Лорна баласын бербээрин айтат. Ал коркуп, эгер мен силер менен кайда гана кете турган болсом дагы, Дони же анын апасы мени баары бир таап алып өлтүрөт. Вейбойлордун үй бүлөсү өтө коркунучтуу экен. Дони өзү дагы өз үй бүлөсүнөн мурун ушинтип качып кетиптир. Бирок эми минтип аны апасы кайра эле таап алган. Апасы чындап эле өтө тажал жана бүт баарын башкарат деп айтат. Ошондо Маргарет менен Жорж биз сени үйүңө барып эле алып кетебиз деп айтса, Лорна аларга, эгер силер келсеңер, силерге да коркунуч жаралат. Андан көрө мени күтүп тургула. Мен түндө баардыгы уктаганда баламды алып качканга аракет кылам. Силер барсаңар, алар силерди жөн эле өлтүрүп коет деп айтып кетет. Ошентип Жорж менен Маргарет кайрадан кечинде мейманканасына келип түнөп калышып, түн ортосунда эле бирөө эшикти такылдатат. Келини Лорна экен деп чыдамсыздык менен күтүп жатышкан алар эшикти ачып жиберишип, бирок күтпөгөн жерден ал жерге Вибойлордун үй бүлөсү кирип келишет. Тажал аял өзүнүн сөзүн баштап, Маргарет дагы ага болушунча түшүндүргөнгө аракет кылып, Дони биздин неберебизге жаман мамиле кылып жатат. Ошондуктан биз неберебизди алып кетишибиз керек. Ал керек болсо аялындагы урат экен деп айтып, аны уккан тажал аял болсо Донини чакырып, сен аялыңды кантип урасың? Ушинтип урасыңбы деп эле Маргареттин өзүн чаап жиберет. Андан соң тажал аял Маргаретке, эми силердин небериңер жок. Ал Вибойлордун үй бүлөсүнө кошулду. Эми ал дагы Вибой болду деп айтат. Жорж аларга каршылык көрсөткөнгө аракет кылып, бирок аны кармап калышып, Маргаретти да бир нерсе кылганга аракет кыла башташканда, Жорж баягы тапанчасын алып чыгат да баардыгын коркута баштайт. Бирок күтүлбөгөн жерден Вибойлор анын тапанчасын оңой эле алып коюшуп, эми сени экинчи тапанча аткыз кылабыз дешет да. Күчкө салып эле баардыгы кармап беришип, Дони болсо апасынын буйругу боюнча Жорждун колун балта менен кесип салат. Ошондо тажал аял, экинчи мындай кылабыз деп ойлобогула, келген жагыңарга кайтып кеткиле. Болбосо мындан дагы жаман болот деп айтып жөнөп кетишет. Маргарет Жоржду ооруканага жеткирип, эртеси шаардык полицияны чакырып кечээки иш боюнча көргөзмө берет. Бирок полиция Вибойлордун үй бүлөсү менен сүйлөшкөндүгүн айтып, силер Лорнаны жана анын баласын уурдайлы деп жатыпсыңар. Алар болгону өздөрүн коргошуптур. Биз эч нерсе кыла албайбыз деп коет. Ошондо Жорж менен Маргарет полиция кызматкери дагы Вибойлорго каршы чыга албай тургандыгын түшүнүшүп, Жорждун колун таңып унаага салып артты көздөй кайтты окшойт. Жолдун кайсы бир жеринен Жорж өзүн жаман сезип, унааны токтотуп эс алганга туура келет. Эми эмне кылсам экен деп ойлонгон Маргарет баягы Дрексфулдун үйүн эстеп, ошол жака келишет да Дрексфулга болгон иштин жайын айтып, Жорждун жарадар колун андан ары даарылай башташат. Кечээден бери эч нерсе сүйлөбөй жаткан Жорж аябай катуу ачууланып калган байтур. Түндө Маргарет менен Дрексфул уктап жатканда эле аларга билгизбей кетип калат. Түндүн ортосунда чоң мылтыкты көтөрүп алып Вибойлордун үйүнө келген Жорж акырын тепкич аркылуу көтөрүлүп барып Донинин бөлмөсүн табат. Ойгонуп кеткен Дониге мылтыкты такап, Лорнага болсо баланы алда сыртка качып чык деп айтат. Анда Лорна дароо эле баласын алып сыртты көздөй жөнөп, бирок Донинин башка бир туугандары дагы эмнегедир бул кезде ойгонуп туруп калышкан болот.
көрсө Джордж үйгө кирип келе жатканда сарайды өрттөп жиберип, Донинин бир туугандары сарайды өчүрүүгө шашып чуркап кетишет. Бирок дагы бир V-boy Лорнанын баласын кармап алып кой бербей жатса, Джордж Донини мылтыктын кундагы менен уктата чабат да сыртка чыгат. Ошондо Джордж Лорнанын баласын кое берген V-boy менен кармаша баштап, ызычуудан ойгонуп кеткен тажал аял дагы сыртка чыгып Джорджду атып өлтүргөнгө аракет кылат. Бирок атам деп жатып өзүнүн күйөөсүн атып өлтүрүп алып, эми Джорджду атайын десе Джордж баланы кармап калат. Бирок Джордж эмнеси болсо дагы Лорна жана анын баласы качып кетсин деп, жогору жактан Джеймини Лорнага ыргытып жиберет. Ошол замат тажал аял Джорджду атып түшүрөт. Бирок жарадар болгон Джордж мылтыгын алып башка V-boйлорду да атканга үлгүрөт. Ал эми Лорна баласы менен сыртка качып чыккан кезде, Джордждун ушундай кылаарын сезген Маргарет дагы Дрексфулду ээрчитип бул жака келип калган болот. Алар Лорнаны баласы менен ошол жерден жылбай туруп тур деп айтышып үйгө кирип барышса, баардыгы өлүп, Джордж болсо кансырап жаткан болот. Маргарет күйөөсүн алып кеткенге аракет кыла баштап, бирок жанагы тажал аял кайрадан чыгып келип, эми бул жолу Маргаретти атып өлтүргөнгө аракет кыла баштайт. Бирок ок кайра эле Джорджго тийип, мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Маргарет болсо, чоң мылтыкты алып тажал аялдын өзүн атып өлтүрөт. Бул кезде үйдү дээрлик толугу менен эле өрт каптап калган болчу. Маргарет күйөөсүн ошол өрттө таштап кеткенге аргасыз болуп, сыртка чыгышып баардыгы жалындаган отту алыстан карап турушту. Ошентип Маргарет Лорнаны жана небереси Джеймини алып, Дрексфулга рахмат айтып, бирок күйөөсүнүн өлүп калганына өтө кайгырып, акыркы кадрларда таңдын сүрүшү менен келген жагына үйүнө кайтып бара жаткандарын көрөбүз. Урматтуу көрөрмөн, менин балам ушундай ооруга чалып калды. Ушуга жардам кылып коесуздарбы? Менин балам 15 жашта. Атым Арел. Урматтуу кыргыз эли, ушу балам 15 жашта, бир ай мурун операция болгонбуз. Иштерибиз мындай, тез аранын ичинде бизге операцияга акча чогултуш керек болуп жатат. Суммасы $35,000 деп атышат. Бир айдын ичинде биз Индияга барышыбыз керек. Ушу балабызга жардам колуңуздарды сунушуңуздарды суранабыз сиздерден.